Бизди алдыга карай улантабыз, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер ден соолук бурчу менен дарыгерден жакшы кеңеш алдыңыздар деп ойлойбуз. Биздин кесиптешибиз Бурулча Кубанычбековага терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе алдыдагы коногубуз менен тааныштыра берели. Кесиптеш. Негизи эле азыркы учурда TikTok социалдык тармактары жана ошондой эле Instagramда өзүнүн баягы популярдуулугун артырып жаткан бир топ блогерлер бар. Алардын катарын толуктаган бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Адашкан Арткали кызы, TikToктогу блогер жана ошондой эле тиктокер деп коелу. Учурда өзгөчө баягы элдин көзүнө өзгөчө урунган эле бул баягы Дубайда 7 жылдан бери жашап, ошол жакта жашап жаткан эжекебиз келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кичине ойлонуп калдым. 7 жылдан бери Дубайда жашайм. Жыл сайын келип турам. Ата-энем көргөнү просто кичине кыйналып атам. Толкунданбаңыз, баягы өзүңүздүн үйүңүздө бир туугандарыңыз менен сүйлөшкөндө эле биз менен маектешип бериңиз. Келиңиз алгач эле ошол чындыгында мен үчүн аябай кызык болот да. Дубайга барыш деле баягы оңой олтоң иш эмес. Ал жака виза алуу дагы, ал жактан жумуш табыш, баягы тил билүү деген ошол маселелерди кантип баягы жайгардыңыз? Мен биринчиде башында тил билбейчимин. Когда Казакстанда окуп жүрдүм өзүм, кичине нетип башында барганда кызык болду. Бирок по-любому практика болбосо сүйлөшкөн кыйын болот экен. Бардым. Сүйлөп жүрдүм. Бирок оңойго түшкөн жок. Кызык окуйгалар болду. Дубай деген эми оңой шаар эмес, бирок эң жакшы жер деп ойлойм. Просто кичине нетип атам, толкундап атам. Толкунданбаңыз, бизде баары жакшы. Эми өзүңүздү баягы эркин сезип, өзүңүздүн ойлоруңузду айта бериңиз. Анан ошол баягы Дубай деп калмакчы. Баары бир эгерде кайсыл мамлекетте көп жашасаң, ошол мамлекеттин маданиятына, адабиятына, тарыхына дегеле баягы саадасына көнүп калат экенсиң. Анан баягы азыр байкашыбызга караганда сүйлөгөндөрүңүз дагы баягы англис тилинде сүйлөйт эмессизби ал жакта? Ошол произношенияга үйрөнүп калыптырсыз, Кичине кыйналып атам, просто өзү кыргызчаны жакшы эле сүйлөйм. Эмне кыргызча кичинекей кезибизден кыргызча сүйлөп өскөнбүз. Жакшы. Кичине кыйналып атам да, бирок кыргызча сүйлөйм, жакшы сүйлөйм. Азыр кесиптешимде бир суроо болот да, сизге берейин. Макул. Баарыбызга белгилүү болгондой эле TikTokто аябай баягы популярдуулугуңуз бар экен, катталуучуларыңыз бар экен, көрөрмандарыңыз дагы бар экен. Анан эжекебизди кимге окшоштурдуңуз? Балким TikTokто бир популярдуу бирөөгө окшош чыгар. Жанатан бери эле ошо эжеке биздин студияга кирип келгенден бери эле кимге окшош деп ойлонуп, анан таппай атам. Бирок негизинде мындай былтырбы же мурдунку жылдарда бир аябай популярдуу болуп, бир хайпка айланган бир эжекебиз бар эле. Жана Тахмина эже. Жана мурдума тыгып алайынбы деген эжеке. Ошол эжекеге түспүлдөшүп окшош кетет экенсиз. Мен эжекем болот. Кандай бир туугансыздарбы? Бир тууганбыз. Бир туугансыз, Бир тууганбыз. Семьяда эң чоң Тахмин эжекем, анан дагы бир эжекем бар, Айдана деген. Мен 3-чү кыз болуп, анан 4-чү кыз бар, иши уул бар. Байкашыма караганда, демек баарыңыздардын эле сүйлөгөнүңүздөр окшош, Мен аларга караганда кыргызча жакшы сүйлөйм, по-моему. Жакшы, анда мисалы баягы TikTokто ар бир эле адамда хейтер болот да, сөз түрдө негатив жазган. Албетте сизде деле болсо керек, көбүнчө эмне жөнүндө жазып сиздин мындай тынчыңызды алышат. Баары бир баягы эжесин окшош экен деп, мисалы көпчүлүгү билет экен. Көп окуйгалар болот. Эмнеге мындай жасалма сүйлөшөт, эмнеге мынтип такалып сүйлөшөт деп эмнеге? Жок, мен кыргызча жакшы эле сүйлөйм, просто кей биздин үнүбүз окшойт аябайчы. Бирок эжеме окшош тургандар көп болду. Уже азыр деле көчөдө жүрсөм, бир жерге барып калсам, вау, бирөө окшойт экенсиз деп сурайт да баары. Анан эжекем болот деп мактаныч менен ыгылам мен, потому что ал эжем мактаныч менен ыгылам, потому что ал жашоодо башкача сүйлөйт. Негизи жашоодо ошондой сүйлөйт, кандай сүйлөсө ошондой эле сүйлөйт. Кесиптеш байкап атасызбы, биздин коногубуз жана кирип келгенден
өзгөрүп азыр тилдери бизден кыргызчага жакынлашып мен да байкадым. кыргызча жакшы сөйлөйм, наоборот. Негизи чын эле мен да байкадым, киргенде башкача сүйлөп, анан азыр уже бизге баягы аралашып, адаптация болуп, кыргызча жакшы эле көрсө, сөйлөсө болот экен. Улутуңуз боюнча сурайлычы, анткени сиздин түспөлдөшүңүз биздин кыргызстардыкына эмес, көбүн эсе ошол түрк мамлекеттеринде окшошуп атат да, анан улутуңуз жөнүндө айта кетсеңиз. Папам түрк, мамамдын мамасы уйгурка, папасы түрк. Өзүбүз Казакстанда өскөнбүз, мамам Кыргызстан, и папам деле Кыргызстан. Просто биз кичине Казакстанда өсүп, кичине не болуп калдык да. Ортодо. Ортодо өсүп калган. Бирок түркчө деле сөйлөйм, казакча сөйлөйм. Келиңиз, анда казакча дагы чынында аябагандай мындай сонун сөздөр бар, таттуу сөздөр бар. Казакча сөйлөгүм келет, конечно. Ну, когда мен Кыргызстанга келген кезде, мен вообще казакча сөйлөмөйтүн, кыргызча сөйлөбөгөмүн, казакча сөйлөп туруп алатын едим, ну, болду да. Мага бир нерсе кызык болуп атат да. Бул жактын апа жагы уйгур, ата жагы болсо түрк. Анан Кыргызстанда эмне себептен Кыргызстанда жашап калды деген суроо бар да. Билбейм, папам айтат, кезинде көчүп баарыбыз ар жак мер жак болгондо ошондо келип калганбыз деп. Бирок мен сыймыктанам Кыргызстанда өскөнүмө, Кыргызстандын элинде азамат кызы болуп жүргөнүмө. Жакшы, азыркы учурда Кыргызстанда жашап жатасыз? Ооба. Эмне менен алектенесиз блогерликтен сырткары? Жашоодо мен аябай тынч кызмын, мындай. Эч нерсеге аралашпаган. Бирок адамдарга көп мындай жардам бергим келип, көчөгө чыксам эле бирдеке кылсам, чын көңүл менен бирдеке кылгым келет да. Өзүм боюм көтөрбөйм, карапайым кызмын. Үйдө деле оокат ашты, даже тандыргандан жабып өзүмдү. Биздин кыргыздын кыздары билбеген нерселерди да билет экен. Тамактын бүт үйдө даже айтпайм мен мындаймын депчи, бирок өзүмө жаккан нерселерди кылганга. Жакшы. Келиңиз, анда ошол Кыргызстандан сыртка чыгып Дубайга барып келели. Алгачкы Дубайдагы бир баягы кызыктуу мүнөттөр болот эмеспи? Жагымдуу көзөрмөмдөр, ошолор жөнүндө бөлүшсөңүз. Ал жакта эмне менен алектенесиз? Кандай иш кыласыз? Ал жакта кассир болуп иштейм, кафеде. Карапайым эле биздин өзүбүздүн Кыргызстан өзбектөр ачкан кафеде мен өзүм карапайым эле кассир болуп иштейм ошол жакта. Башында кызык болду. Квартирада биз жашаган квартирабызда соседтерибиз английский сүйлөшөт да, бизге келип алып. Манты кылганым эсимде бар. Манты кылып атып, анан келип алып сураган. What happened today party деп ошенткен да, бизде мантаварка чоң го. Аларга кичинекей тамак жешет аз-азданчы. Эмне бүгүн парти кылып атасың, эмне көп кылып алгансың деп. Не майрамды? Потому что бизде көпчүлүккө кылып көнгөнбүз го. Эмне парти болуп атат деген. Эмне деген парти? What happened? You making party деп ошентен кийин күлүп какатып, жок, биздин өлкөдө ушундай. Манты кылганда 4 мантаварканы коюп кылат десем күлүп. Ошо таң алыштар болгон, жумушумда да тамак бышырып алып барчымын вечно. Жакшы. Сен эмнеге үйдөн жасап келесиң деп ошончо да. Азыр кесиптешим айтып өтпөдүбү? Биздин азыркы учурда социалдык тармактар биздин жашообузга аябай таасирлерди тийгизип аткан учуру деп. Анан сиз дагы эжеңиз сыяктуу хайп кармап, мурдума дагы бир нерсе тугуп алайынбы деген сыяктуу бир хайп жаратайын деген ойлоруңуз барбы? Болот, кээде көчөгө чыгып өзүмдү даже тартып көрөм да, киргизбейм просточу. Ну, болот, конечно. Элдин сынынан коркосузбу? Эми элдин каждый бир адамдын сөзүнө, каждый бир не кылсам, көңүл бурсам, жашабай калам го, анда көңүл бурбай эле жашаганым жакшы деп ойлойм. Эми каждый адам өзү үчүн жашайт деп ойлойм. Туура. Анда жакын арада эжекебизден хайптарды күтөт экенбиз. Балким болуп калышы мүмкүн экен, жашы. Чындыгында баягы азыркы учурда эми албетте TikToктун дагы социалдык тармактардын негизи эле пайдалуу жактарына иштетсек, анда жашы албетте бул мисалы баягы пиар кылыш үчүн эле сөзсүз түрдө кара пиар эмес, бир баягы агартуучулук жааттан, билимди өстүрүү, өнүктүрүү, же болбосо азыркы биздин артыбыздагы жаштарга үлгү
иретинде ар кандай баягы роликтерди тартсак, анда ал башка кеп. Буюрса эжекебизди дагы ошол тармакта көрүп калалы. Буюрса. Анан азыр көпчүлүк мырзалардын бир суроосу болуп атат болуш керек биздин телеканалды көрүп аткан. Сиздин табитиңизге кандай мырзалар, кандай жигиттер жагат? Карапайым адамгерчилик болсо. Дагы кандай критерийлер болуш керек? Бир 5-6 критерий айтпайсыз. Айта албайм, мен өз негизи мен көбүнчө эркектерге мындай прям көңүл буруп карабайм да, бирок жашоомдо айта албайм да, мондой болуш керек депчи. Алла Таала маңдайыма кандай жазса, ошондой болушсо. Демек жакшы. Эжекем жана анекдот туккан окшойт. Бир алтын балыкты кармап алган, алтын балыктан мага мындай жубай керек, бай болсун, сүйкүмдүү болсун, жылдыздуу болсун деп мындай көптөгөн критерийлерди айтса тиги алтын балык, анда мени кууруп эле жеп салчу дегендей болуп атат да. Анан бүгүнкү эфирибизге келип бергениңизге аябай терең ыраазычылыкты билдиребиз. Бар болуңуз. Буюрса алдыда хайптардан күтөлүү, биздин TikTok'то, Instagram'да аябай чоң бир блогерлик жаратасыз деп ишенебиз. Албетте, сөз түрдө. Ошондо жакын арада Дубайга кайра кетесизби? Скоро кетем, жакында аз калды. Анда ошол блогерлик тармакта сиз мисалы ал жактагы кызыктуу жашоолорду көрсөтсөңүз дагы болот экен. Ошону менен биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетиптир. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Анда эмесе алдыда кызыктуу сюжетибизге көңүлүңүздөрдү бурабыз.